Oy, boyum olun boşluk Бардық шарт түзілген да. Бұл даже айтып қоймын, мұндай техникалар біздің өзімізде жоқ. Организацияда жоқ. Балжан өтіп өтамыз да. Алты өтамыз. Ошол араластырым бол залды. Урматтуу бүгүнкү аземдин катышуучулары, бардыңыздарды бүгүнкү майрамыңыздар менен, ошондой эле ыйык Рамазан күнү айы менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Сиздерге бекемден соолукту, бак-кубат өмүрдү, ыйманды, кечиримдүүлүктү жараткандан тилеп кетмекчибиз. Бүгүн Сумбурайыл өкмөтүндө чоң майрам, чоң салтанат. Анткени көптөн күткөн жаштардын мүдөөсү ишке ашып, бүгүн эл аралык толеранттуулук фонду тарабынан каржыланып, жаштардын маалымат борбору, ошондой эле маданият үйүнүн ачылуу аземинде турабыз. Эмесе бүгүнкү салтанаттуу аземди ачып берүү үчүн сөз Сумбурайыл өкмөтүнүн башчысы Бекмуратов Баймурат Асатовичке берилет. Мына бүгін біздің айыл өкмөтүндө көптөн күткөн майрамдык маңайдагы жолугушуубуз болуп отурат. Ушул жолугушууга кош келиңиздер демекчимин. Мына өзүңүздөр көп болуп отурасыздар. Ушунчалык жаркыраган залыбыз бар экен, ушунчалык жакшынакай коллективибиз бириккен элибиз бар экен. Ошонун куәсү болуп өзүңүздөр отурасыздар. Мына ушул проекттин ишке ашышына биздин донорлорубуз USAID тарабынан, эл аралык толеранттуулук фонду тарабынан каржыланган ушул долбоорду бүгүнкү күндө ачылышына кош келипсиздер демекчи. Мына бүгүн айыл өкмөтүбүздүн аймагында маданият үйүнүн эмерек жабдуулар менен жана заманбап техникалар менен камсызданып, жаштардын ресурс борбору ачылып отурат. Бул эки чоң иш-чараны жүзөгө ашырууга эл аралык толеранттуулук үчүн фонду жана USAID фондунун каржылоосу астында жүзөгө ашты. Жогоруда аталган коомдук уюмдардын, фонддордун жетекчилерине, кызматкерлерине, айыл өкмөттүн жалпы элинин атынан, өзүмдүн атыман жана аппараттын кызматкерлеринин атынан чоң ыраазычылык билдирип коюуга уруксат этиңиз. USAID-тин өткөн демилгелер программасынын турактын башчысынын орун басары Ташболотова Марипат Жалиловна жана районубуздун аймагындагы жалпы эле Исфана шаарынын мэри өзүбүздүн улуу бүгүнкү бир жакшынакай салтанаттуу жакшынакай саамалыктын күбөлөрү мына бүгүн Сумбурайыл өкмөтүндө
жалпы эле биздин жылдын айдын султаны болгон Рамазан айынын күнүндө бир жакшынакай салтанатка катышып отурганыма өзүмдү аябай бактылуу сезип турам да. Мына өзүңүздөргө белгилүү, урматтуу бул жерге келген коноктор, урматтуу ушу Сумбулай эл өкмөтүнүн жашоочулары, урматтуу жаштар. Буга чейинки болуп өткөн окуялар, Андарак окуясы, ошол Андарак окуясынан кийин эле биздин ошол эл аралык толеранттуулук үчүн коомдук фондунун кызматкерлери келип, Сумбулай эл өкмөтүнөн кабар алышып, мына Масеитов Базарбай баш болгон, Адыл Абдурашитович баш болгон жигиттерибиз келип, ошондо эле жардам колун сунган болчу. Мына арадан көп убакыт өтпөй эле, мына жакшынакай биздин ушул маданият сарайыбыз кайрадан көркүнө келди. Кайрадан ремонттолду. Ошону менен бирге биздин жалпы райондун жаштары, анын ичинде Сумбулай айыл өкмөтүнүн жаштары бир кубанычы койнуна батпай турган күн деп ойлойм. Себеби ушул жаштар бир эс ала турган, жаштар бир көңүл ачып, бир жакшынакай иш-чараларды уюштуруп, жакшынакай эс ала турган жайдын жоктугунан ушундай кээ бир Андарак окуяларына жол берилди деген да сөздөр өз убагында айтылды. Ошондуктан ушул жаштардын башын бириктирүүдө, жалпы эле ушул ЮСАИД дагы өзүнүн жардам колун созуп, мына азамат инибиз отурат бул жерде. Бир топ долбоорлорду алып келип, ошол толеранттуулук үчүн эл аралык ошол фонду менен биргеликте ушундай бир жакшынакай жаштар үчүн долбоорду жазып, бүгүнкү күндө ошонун ачылуу аземи, мындайча айтканда, презентациясында отурабыз. Урматтуу бүгүнкү салтанаттын катышуучулары, эл аралык толеранттуулук коомдук фонду боюнча мен бир аз токтолуп кетким келет. Мына Баткен областында жалпы эле ушул област түзүлгөндөн кийин эле ушул фонд өзүнүн ишин баштап кулачын жайды. Бир топ демилгелерди алып чыгышып, жалпы областтык мамлекеттик администрация менен биргеликте, райондук мамлекеттик администрациялар менен биргеликте бир топ жакшынакай долбоорлорду жазып, элдин кызматында келатышат. Атап айтканда бир мисал ушул Сумбулай эл өкмөтүндөгү таза суу программасына дагы кол кабыш кылышып, биздеги өзүңүздөргө маалым болгондой иштебей жаткан ушул жакшынакай водопроводдорубузду кайрадан ремонттоп иштеп беришти. Ошондой эле мына жаштардын координатору тарабынан, жаштар тарабынан, райондук кеңештин жаштардын төрагасы тарабынан аткарылган бир топтогу толеранттуулук үчүн коомдук фонду биргеликте бир топ проекттерди эки элдин достугун, көп улуттун достугун бириктирүүдө чагылдырууда азыркы күнгө чейин жакшынакай иштерди аткарып келүүдө. Бийлегиси келет дегенде, ошондой ресурстук борбордун ачылганы бул жаштарга жалпы эле ушул райондук мамлекеттик администрациясынын атынан, жалпы ушул ЮСАИД, жалпы ушул райондук мамлекеттик администрациясынын атынан ыраазычылык билдирип коюуга уруксат этиңиздер. Ушу жер абжолтой жер болсун, ушу жерден жакшынакай биздин жаштарыбыз тарбия алат. Майрамыңыздар менен чын жүрөгүмдөн өзүмдүн атынан жана ошондой эле толеранттуу коомдук фондунун атынан куттуктайм. Эми бул проект жөнүндө айтып кете турган болсок, проекттин аталышы бул зордук зомбулукту азайтуу үчүн көп улуттуу жаштарды бириктирүү деп аталат. Эми проекттин негизги максаты Марапатчы айтып кетти, жана сиздер билесиздер, акыркы кездерде Кыргызстанда бир топ мындай көйгөйлүү маселелер көтөрүлүп, улуттар арасындагы көйгөйлөр мындай ачыкка чыга баштады да. Бул албетте бир эле мамлекетте эмес, ар бир жашоonu тынчсыздандыра турган маселе болуп атат. Өзүңүздөргө белгилүү Ош окуясы, андан кийин ушу диалекттерде бир нече ушу Андарак, Кулунду улуттар арасында кандайдыр бир пикир келишпестик болуп келген да. Мына ушул проекттин негизги максаты ушул жаштардын ортосундагы ынтымакты, биримдикти чыңдоого багытталган. Өзүңүздөр билесиздер, толеранттуулук коомдук фонду 2000 жылдан бери Баткен, мындайча айтканда түштүктө иштеп атат, Ош, Жалал Абад, Баткенде. Ушул жерде иштегенден бери фонд бир 100дөн ашык ар кандай социалдык жана техникалык проекттерди ашырды.
Сумбула айыл өкмөтүн ала турган болсок, бул жерде жана Марапат эже айтып кетти, ичи таза суунун оңдоо боюнча абдан чоң проект болгон. Ал жерде 2 проект жасаганбыз биз. Андан сырткары мына Андарак 2 мектебинин курулушуна дагы түз биз өзүбүздүн салымыбызды кошконбуз. Андан сырткары бекте ФАПтын эмес ремонту, мына былтыр биз бул жердеги ГСФга бүт мебелдерди алып келип бергенбиз. Андан сырткары бекте спорт залдын ремонту болду. Тиякта көпөрөнүн Андаракта көпөрө салдырып бердик. Мынагы жасалып жаткан проекттердин баардыгынын негизги максаты ушул өз ара пикир келишпестиктерди алдын алуу, анан жөнгө салууга багытталган. Мындай проблемалар көп. Бардык айылдарда бар. Бардык айылдарда ушундай залдар жасасак болот. Бардык айылдарда ресурстук центрлерди ачсак болот. Бирок именно ушу Андаракка келип иштеп атканыбыздын негизги себеби ушу жаштар ортосунда кандайдыр бир ынтымакты бекемдөө максатында биз ушул жерге келип өзүбүздүн ишмердикти жүргүзүп атабыз. Мына сиздер билесиздер, Толеранттуулук коомдук фонду өзү бул жерге бир гана Андаракта эмес, мындан башка дагы биз айыл өкмөттөрдө дагы өзүбүздүн ишмердикти жүргүзүп келатабыз. Анан биз дайыма айтып келебиз, ушу биздин негизги максат ушу пикир келишпестиктерди же болбосо конфликттерди алдын алуу, анан жөнгө салууга багытталган. Эми проект боюнча айта турган болсок, проект 3 айдын ичинде ишке ашырылды. Проекттин донору бул USAID организациясы. Мына бул жерде көрүп турасыздар, жазылып турат USAID Америка элинен деп. Мына ушул долбоор ушул уюмдун өткөн мезгилдеги демилгелер программасы тарабынан каржыланды. Муну Толеранттуулук коомдук фонду бул жерге акча берген жок. Толеранттуулук коомдук фонду бул жерге келип анализдеп, элдер менен сүйлөшүп, кандай проблемалар бар экенин аныктап, анан проект жазып, USAIDтен ушуну алып, ушул жерге алып келип отурабыз. Ошондуктан биз мына USAID организациясына жана ошондой эле Америка элине ыраазычылыгыбызды билдиришибиз керек. Эми мен дагы бул жерге айтып кетейин, биз эмнелер бул жерге алынып берилди. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, бул жердеги занавескалар, ушу оформлениясы да ушул проекттин алкагында болду. Андан сырткары мындай колонкалар алынып берилди, усилитель, синтезатор. Мына ушулар бул жерде турган. Андан кийин мына өзүңүздөр отурган отургучтар дагы ушул проекттин алкагында алынды. Андан сырткары молодежный центрге 4 компьютер алынып берилди, принтер, ал жерде сканери бар, ксерокопиясы бар, факсы бар, компьютерный стол алынып берилди, стулдар алынып берилди, шкафтар алынып берилди. Мынагы алынып берилгендердин баардыгы ушу проект бүткөндөн кийин проект бүтүп атат. Ушу менен бул айыл өкмөттүн карамагына, мындайча айтканда, ошонун балансына биз өткөрүп беребиз. Атайын келишимдин негизинде. Эми мен сөзүмдүн акырында айтат элем, эгерде бизде тынчтык болбосо, анда эч качан өнүгүү болбойт. Эгерде бизде туруктуу, сапаттуу өнүгүү болуш үчүн биринчи кезекте тынчтык болуш керек. Ошон үчүн бардыгыңыздарга каалап кетет элем, ынтымак, достук жана тынчтыкты. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу Сумбул айылынын тургундары жана келген коноктор, бүгүнкү международный организациялар. Бүгүн Сумбул айылында чоң байрам экен, мына Ороз айыты ilk күндөрү борбору жана ушул маданият үйүнүн жасалгылоо ремонттор боюнча жакшы иштер болуптур. Ушул жакшы өбөлгөлөрүн менен биз мына айыл өкмөттөрүнүн атынан жана өзүнүн айыл өкмөтүнүн атынан, элдердин атынан иштейбиз. Мына кандай жакшы болду, мына бүгүн маны ачып маданият жөнүндө организациялар ушуларга баарына чоң рахмат. Бизде ошондой башка айыл өкмөтүнүн башчысына да катышып Канат Төлөгөн ажыга берилет. Sıcağın günleri bana bizim hükümette böyle çok bayram burada. Ben de köpçük yerde işte bana Andarak'ta ben bir yolu Tacik'le koyun emesinde arkadan çoğalacak
koyuyoruz. Bana bu kudurdu, o köylüğümüz bana ayakları sınır, işlerinizi kalmasa, Allah'tan vatanesi azamatlı olurken, daha da azamatlı olup, köy işlerini, şu kasaplarımızı yönetmenlerine doğru. Bu köp çıklarına zor işlerinde köp yaşa sayın olmuşlar, işlerin oldu. Daha da dolma hayal ekelim. Dolma tınçlık bolğan yerge, dolma stabillik bolğan yerge, ынтымақты болса, жерді düşünse, qayсы қолдау kesіп, жерді қолдаусыз долбар. Müsait mülkürge айтып ediplerim. Venezia rayonu cemaati, Mimandос cemaat, kollegaman, köpten beri, köp жылдан beri, Batken filialına, tüştük boyunca